Балдар үчүн аңгемелер. Экинчи китеп. Бул китеп Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын уруксаты менен даярдалды. Даярдагандар Рыскулов Ниматулла, Мөкүева Рахат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу окурмандар, колуңуздардагы балдар үчүн аңгеме аттуу китепче жаш жеткинчек балдар үчүн даярдалган эмгектердин бири. Бул китепчеде мусулман адамда болуусу керек болгон жакшы адеп-ахлактар, өлгүлүү жүрүш-туруштар, аңгемелер, окуялар аркылуу берилген. Бул китепче жаш жеткинчек балдар, кыздардын ислам динин жакшы адеп-ахлактарды үйрөнүүдө жардамчы болот деген ниеттебиз. Бул китепчени даярдаган жана чыгарууга колдоо көрсөткөндөрдөн Аллах ыраазы болсун. Китеп жалпы элибиз үчүн пайдалуу болсун. Калем менен өчүргүч маеги. Калем салгычта кичинекей өчүргүч жана кооз калем бар эле. Бир маалда өчүргүч калемге кайрылып, «Досум, кандайсың?» деп анын абалын сурады эле. «Мен сенин досуң эмесмин» деп калем ызырына жооп кайтарды. Аны уккан өчүргүч таң калып, «Эмне болду сага?» деп сурады. Калем болсо, «Сени аябай жаман көрүп калдым» деди. Өчүргүч анын сөзүнө абдан капа болуп мындай деди. «Түшүндүрүп айтчы мага. Сен экөөбүз абдан ынтымактуу элек го. Сага эмне болгон? Сени кайсы кара теке сүздү?» Анда калем, «Анткени сен дайыма менин жазгандарымды өчүрө бересиң. Мен сага ошон үчүн капамын» деди. Өчүргүч калемдин эмнеге капа болуп жатканын түшүндү да шашпай жооп кайтарды. «Демек, сен ошого капа болуп жатасың да. Сен туура түшүн. Мен каталарды гана өчүрөм». Калем анын камырабай сүйлөп жатканына ого бетер жини келип, «Мени менен ишиң болбосун» деп кыйкырып жиберди. Өчүргүч сылыктык менен, «Сен мени тыя албайсың. Анткени менин кызматым өчүрүү» деди. Калем, «Менин кызматым пайдалуу. Мен балдар үчүн көптөгөн жакшы чыгармаларды жазам. Ал үчүн өзүмдү, болгон аракетимди жумшап, убактымды кетирип жазам. Сен өчүрө бересиң. Сенин жумушуң жумуш эмес». Өчүргүч, «Менин жумушум деле пайдалуу» деди. Калем ачуусу келип, «Сенин кылганың туура эмес. Кызганчааксың. Менин жазганымды көрө албайсың» деди. Өчүргүч да ачуусу келип, «Эмне үчүн андай дейсиң?» деди. Калем, «Жазган өчүргөндөн жакшыраак. Сенин жумушуң пайдасыз. Бүткөн ишти бузуу да оңой». Анда өчүргүч, «Сен деле түшүнбөй жатасың, досум. Мен сенин ката, туура эмес жазгандарыңды гана өчүрөмүн. Эгер мен сенин каталарыңды өчүрбөсөм, сенин жазгандарыңдын мааниси жок болуп калат. Балдар сенин жазган аңгемелериңе түшүнбөй калат. Катаны кетирүү туура жазгандай бааланат. Мен эч убакта туура жазгандарыңды өчүрбөймүн» деди. Калем өзүнүн катачылыгын түшүндү да бир аз башын жерге салып, «Көрсө, сенин кызматыңда абдан пайдалуу турбайбы? Мени кечирип кой, досум» деп өчүргүчтөн кечирим сурады. Өчүргүч кубанып, «Кечирдим. Эми менин жумушумдун кандай пайдалуу экенин билдиңби? Мындан ары мени жаман көрбөйсүңбү?» деди. Калем, «Мен өз сөздөрүмө абдан өкүнүп турам. Мындан ары менин катамды оңдогондорду эч качан жаман көрбөймүн. Бирок сен күндөн күнгө кечирейип баратасың». Өчүргүч, «Ооба, мен ар бир катаны өчүргөн сайын денемдин бир бөлүгүн курмандык кылам» деди. Калем да капа болуп, «Мен да өзүмдү мурдакыдан да кыска сезип турам». Өчүргүч калемге насаат кылып мындай деди. «Башкалар үчүн курмандык болбосок, эч качан пайда бере албайбыз да». Калем кубанып, «Туура айттың, досум. Абдан жакшы сөз айттың. Сенин сөздөрүң кандай пайдалуу». Ошол күндөн баштап өчүргүч менен калем бири-бирин коргоп, каршылашпай, ажырашпай, дос болуп жашап калышыптыр. 3 балык. Гөлдөрдүн биринде бир балык 3 баласы менен жашаптыр. Балдардын бирөөсү оюнга кызыгып, суунун үстүнө чыга койсо, сыртта учуп жүргөн куштардын бирөөсү аны көрүп калат да илип кетет. Ошентип, балык бир баласынан айрылып, 2 баласы менен калды. Кичинекей балыктын бирөөсү экинчисине, «Эми эмне кылабыз, кайда барабыз?» деп сурайт. Экинчиси болсо, «Эми бизге гөлдүн түбүнөн башка жер калбады окшойт. Жүр ошол жака чоңкуйбуз, суунун түбүндө ойнойбуз» деп төмөн карай чоңкуп бара жатышып, чоң жырткыч балыктардын тобуна жолугуп алат. Чоң балыктардын бирөө кууп келип, кичинекей 2 балыктын бирөөсүн жеп кетет. Экинчиси болсо араң качып кутулат, бирок абдан коркуп ойлонот да энесине келип ыйламсырап мындай дейт. «Энеке, 2 тууганымдын бирөөсүн куштар илип кетти, бирөөсүн чоң балыктар жеп кетти. Жалгыз эле мен калдым. Мен да абдан коркуп калдым. Суу үстүнө чыксаң куштар жейт, суу түбүнө түшсөң жырткыч балыктар жейт. Өзүбүз сууда төрөлүп, сууда чоңойсок, эми кайда барып сактанабыз?» Көптү көргөн энеси баласына боор уруп, «Эй балам, сен ар дайым бейпилдикте жүрөм десең, дайыма орточо болуп, ортодо гана жүргүн. Дайыма жамаат болуп, алардан бөлүнбөгүн» деди.
Жакшы адамдын эшеги. Байыркы бир өткөн заманда бир жакшы адам болуптур. Ал күндөрдүн биринде эшегин минип, бир айылдын жанынан өттү. Айыл болсо астын үстүн болуп, сөөктөрү эчагала чирип калган экен. Ушул айылдын абалы жөнүндө ойлонуп отуруп, өзүнөн өзү таң калып сурады. Булардын баары чирип жок болгон болсо, кантип кайрадан тирилмек эле? Сөөктөр да чирип кеткен болсо, кантип кайра сөөк болмок эле? Кантип денесине кайтат? Кантип жан кирет? Кантип тирилет? Ошентип олтуруп, ал киши уктап кетет. Ал адам Аллахтын кудурети менен уйкуда толук 100 жыл жатты. Ал киши да, эшеги да ошол айылдагы өлгөндөр менен кошо бир кылым жатты. Ошентип Аллахтын буйругу менен ал адамга жан киргизилип, кайра тирилди. Ал уйкудан ойгонгондой эле туура эки жагын каранып, эшеги менен тамагын издей баштады. Бирок анын айланасында чирип калган сөөктөрдөн башка эч нерсе жок эле. Ошол сөөктөрдү карап таң калып турганда, жанына бир периште келип, "Канча уктадың билесиңби?" деп сурады. Ал киши "Бир-эки күн эле уктадым окшойт" деп жооп берет. Анда периште "Аллахтын кудурети менен сен бир кылым уктадың. Ишенбесең карачы, эшегиңдин сөөктөрү эле калган. Сен чирип калган сөөктөрдү карап, булар кантип тирилет, кантип жан кирет буларга дедиң эле. Мына кара, Аллах сага өлүктөрдү кантип тирилтет экенин көрсөтөт" деди эле. Ошол замат эшектин сөөктөрү кыймылга кирип, ар кимиси өз ордун ээлеп, эт менен оролуп, кайра эшек болуп тура келди. Ошондо ал кишинин ыйманы күчөп, көңүлү жай алды. Ошондуктан билгин, Аллахтын кудурети күчтүү, баарына кудурети жетет. Бир гана Аллах өлтүрүүчү жана кайра тирилтүүчү. Сыйкырдуу тактай. Илгери өткөн заманда бир киши экинчи бир кишиден бир ай соода кылып, кийин кайтарып берем деп 1000 динар карызга сурады. Ал киши "Сага ким кепил болот? Мага көрсөтчү" дегенде, карыз сураган киши "Мага бир гана Аллах кепил болот" деди. Ал киши "Туура айтасың, Аллахтын кепилдиги жетиштүү" деп 1000 динар берди. Ал киши акчаны алып, кемеге отуруп, соода кылганы башка шаарга жөнөп кетет. Соодасы аябай берекелүү болуп, арадан көз ачып жумганча бир ай убакытта өтөт. Карызымды бирөөлөрдөн берип жиберейин деген ой менен көл жээгине келсе, кеме жок. Күтсө да келбеди, аябай кайгырды. Ар ойлонуп, бир тактайды таап, анын ичин оюп, бошотуп, 1000 динарды бир кат менен кошо салып, бекем бекитип, сууга таштады. Ал катта "О, Кудай, сен өзүң билесиң, мен баланчадан 1000 динар карыз алгам. Ким кепил болот дегенде, мен сени айтканмын. Ошондо ал сага ыраазы болуп акча берген. О, Кудай, мээримдүүсүң, өзүң жеткир" деп жазылган эле. Ал тактайды толкундар сүрүп отуруп, карыз берген киши жашаган жээкке чыгарды. Ошол убакта карыз берген адам "Болжошкон убакыт келди. Бүгүн карызга берген акчаны алып келет болуш керек. Мен жээкте күтүп турайын" деп, кеменин келишин күтүп жээкке чыгат. Кемени көпкө күттү. Келбеди. "Бүгүн келбеди, мүмкүн эртең келеттир. Үйүмө кете берейинчи" деп, көл жээктей басып келе жатып, толкундар сүрүп чыгарып койгон бир тактайга көзү түшүп калат. Отунга жарай турган экен, ала кетейинчи деп алып алат. Үйүнө барып, тактайды жарса, ичинен катылган 1000 динар каты менен чыгат. Тиги киши болсо бир нече күн күтүп, анан кеме жөнөгөндө ал да жөнөйт. Тактай жетпеген болсо, карызымды кутулайын деген максатта. Жээкке жеткенде карызымды берейин деп тиги кишиге барып кечирим сурап, кеме болбой калганын түшүндүрөт. Ал киши болсо "Аллах сенин карызыңды кутултту" деп тактай жөнүндө айтып берет. Мына ушундай, ким кайтарып берем деп карыз алса, Аллах ага жардам берет. Кичинекей кулун. Илгери бир заманда кичинекей кулун апасы менен кенен салкын жайлоодо жашаган экен. Экөөсү кээде жарышып чуркап, кээде уттайт эле. Эч бири-биринен ажырабастан, бир гана кечкисин ар кимиси өз короосунда, кашаасында жатат болчу. Күндөрдүн биринде кокусунан кичинекей кулунга өзү жүргөн жайлоо тардык кыла баштады. Кенен кооз жайлоодо кысылып, башка жайыт издеп, орун которууну чечти. Апасы ага капа болуп, "Кайда барасың? Жайлоону кимге таштайбыз? Бул жерде ата-бабаларыбыз жашап келген да" дейт. Бирок кичинекей кулун өз оюн бербей, кетүүнү чечти да апасы менен коштошту. Апасы анын өзүн жалгыз таштагысы келбей, көзүнөн жаш агып, баласы менен бирге чыкты. Аллахтын жараткан кенен жерлерин басып өттү. Кайсы жерге барбасын, ал жердин жайлаган ээлери бар эле. Бул экөөсүн батырбай кубалап жатты. Ошентип, кеч да кирип жатканга орун жок, ачык асмандын астында курсага ач, тынчсызданып таң атырды. Ушундай кыйын тажрыйбадан кийин кичинекей кулун өзүмдүн ата-бабам жайлаган жайлоого кайтууну чечти.
Ушундай кыйын тажрыйбадан кийин кичинекей кулун өзүнүн ата бабасы жайлаган жайлоого кайтууну чечти. Анткени ал жерде тоют көп, курсак ток, көңүлү да ток. Ким өз жерин таштаса кор болуп жашайт.